Арыбаңыздар, урматтуу туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. Акыркы кездерде коомчулукта талкууга айланып келаткан биздин болгондо да Каракол жетебиз тоңдон 28 округтан шайланган Эрулан Көкүлүв жөнүндө шайлоочу катары өзүмдүн оюмду сиздер менен бөлүшө кетейин дедим. Эрулан Көкүлүвдүн буга чейинки Несахар долбоорунда иштеп жүргөндө эмгектерин кыргыз эли баардыгы билет. Ошол үчүн 2 жыл чакырышта депутат болду. Эл үчүн жакшы кызматтарды кылды. Депутат болгонго чейин. Ал эми кийинки суроом, Эрулан мырза, менден кичүү экенсиң, иним ушул депутат болгону канча мыйзам жаздың, жана канча мыйзамың элге пайдасы тийип иштеп жатат? Бул бир. Экинчиден, өткөндө унааңды туура эмес жерге токтотуп койгон үчүн түнкү саат 11-де май кызматкерлери, тагыраак айтканда жол кыймылын көзөмөлдөө кызматкерлери ушул жерден алып коюңуз деп айыппул жазабыз десе, ошол жерден болбогон 300 сом үчүн май кызматкерлерин асылып жатасың. Мен эл өкүлүм, менин кол тийбестигим бар деп. Ал кол тийбестикти сага эл бергенин унутпа. Эл шайлап бергенин. Мен эл уулумун дейсиң. Ал эми май кызматкерлери эмне? Эл уулу болбогондо башканын уулу. Алар деле эл үчүн түнбү күнбү уйкудан калып кызматын өтөп ишин кылып жүрүшөт. Ошол жерден тескерисинче макул жигиттер, азаматсыңар. Мен силердин ишиңерди сыйлайм. Мыйзамга баш ээ, мыйзамды өлкөдөмүн деп туруп протоколго кол коюп, болбогон 300 сомун төлөп коюп кете бергениңде, тескерисинче элге аброюң мындан да көтөрүлүп, ошону менен бирге келечек муунга, карапайым элге үлгү катары, мыйзам сыйлаган эл өкүлү катары үлгү болуп кала бермексиң. Кайра барып алып, ошол жогорку кеңештин трибунасында биздин 28 округтун көйгөйүн көтөрүп, үнүн жеткиргендин ордуна жеке өзүңдүн таарынчыңды айтып коркутуп отурасың, доогуңду артып, мындайча айтканда. Жогорку трибуна, жогорку кеңеш бир адамдын жеке маселесин көтөрүүчү эмес, элдин көйгөйүн көтөрүүчү, мыйзам чыгаруучу жер деп коет. Муну өзүң жакшы билет болуш керек. Ошол жерден өз маселеңи көтөргөнүң уят нерсе. Андан чыгып алып, кечинде май кызматкерлерине кайрадан чалып турсуң. Ал аудиолоруңда чыкты. Мен кааласам сплошной полосадан да бурулуп кете берем деп, элдин жумушу менен жүрөм деп. Ал эмне мен кааласам элдин жумушуна шашып баратып, каалаган жерден сплошной полосадан бурулуп авария кылып кете берем, каалаган адам тебелеп кете берем дегендикпи? Шуну туура түшүнбөй калдык. Ошон үчүн Эрулан мырза, мен сага берер кеңешим, депутат болуп эч кандай иш алып бара элексиң, эч кандай мыйзам жазганыңды көрө элекпиз. Ошол жерден элге пайдалуу маселени көтөргөнүңдү көрө элекпиз, шайлоочулар. Именно мен шайлоочу катары. Пайдаң тийбесе да зыяның тийбесин дейт. Сенин элге кылган кызматың Несахар долбоору эле жакшы болчу. Колуңдан келсе, ошол долбоорду эле улантып кете беришиңди каалайт элем. Тарых жарата турган инсандарды тактыга отургузуп талкалап салып аткан жокпузбу деп бирөө айткандай, сен тарыхта депутат Эрулан деп калбайсың, тарыхта Несахар Эрулан деп каласың. Анткени ошол долбоор менен элге жаккансың, ошол долбоор менен элге таанылгансың. Дагы бир жолу ойлонуп көрөрсүң, бул жеке өзүмдүн кайрылуум, өзүмдүн оюм. Мен эч кимге оюмду таңуулабайм. Орозоңуздар кабыл болсун.